Саламатты болуңуздар, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана Зеленский Трамптан кечирим сурады. Зеленский кадимкидей Трампка кат жазды, ачык түрдө кат. Илон Масктын твиттеринде, мурунку твиттер, азыркы X'те Трамп аке кечириңиз, иттик менен кетти, биз деген ошо маанисин айтып атам да. Биз деген ошо сиздердин акылдуу жана мындай данышмандуу башкарууңар менен иш аракетти алып барганга даярбыз, тынчтыкты эңсейбиз, сиздер айткандын баарын кылабыз деди. Трамп аны көпкө күттүрбөй, ошол эле күнү, кече күнү чыгып алып туруп, ушул Конгресске, Сенатка айтты. Сенаттын астында айтып атканда албетте Трампка ышкырышты, көп демократтарга каршылаштар. Бирок USA деп кыйкырып анын сөзүн жаап ачты. Бирок ал деген ошо айтты да, мынакей мен деген Орусия менен Украинаны көндүрдүм дейт. Эми булар экөө Америка Коштар кайрылып атат чоң саясатка дейт. Булар экөө азыр башын ийди, булар экөө сүйлөшүүлөргө даяр деп жарыялады. Экономика көтөрүлүп атат. Байден кезинде баары ураган, согуштардын баары ошо Байден кезинде башталган, а мен болсо кыйын кыйратып баарын дүйнөдөн азыр тынчтык калып келем, Америка Коштардын экономикасын көтөрүп атам деп айтты. Эң кызыктуусу ушул баягы Зеленский айтты, чын эле баягы хатында силердин жавелиндериңер болбосо утулмакпыз, силердин эле гана баягы иш аракеттериңер менен тирүүбүз деп айтты да. Негизи ушинтип айтып атканча Зеленский Украинанын жалгындары айтты, чын эле бүгүнкү күндөн баштап дейт, ошо негизи жалган Куран айынын 5-нен баштап, маса жалган Куран дегенди билбесеңиздер, бул накта кыргыздын марттын аталышын себеби негизи жапай эшектерди кыргызда кулан дечи да, жапай кийиктерди Куран дечи. Бул ислам келгенге чейин ушундай болчу. Анан мисалы үчүн эгерде мүйүздүү эркеги болсо, ошол негизи Курандын кийиктин аны Куран дечи, аны чын Куран дечи да. Эгерде мүйүзү түшүп калса, анда жалган Куран дечи. Анткени мүйүзү түшүп калган кийиктер ургачыларга окшош, ургачылар боз болот ушулай да. Ошон үчүн мергенчилер аталбайт да ургачында, баягы эркегинде. Ошон үчүн булар деген чын Куран деп мурунку ошо күзүндөгү айларда айтса, баягы кийикти атууга болот деген. Анткени мүйүзү көрүнүп турат. Жалган Куран деп бул жазындагы кийиктерди айтчу да, мүйүзү көрүнбөгөн түшүп калган ургачын атып албайлы деп, анан атпагыла деп мергенчилер бири-бирине айтчу. Ошон үчүн айырмалагыла, кыргыз болгула, кыргыздын тарыхын билгиле. Бул деген Куран Каримге эч кандай тиешеси жок. Ошол жалган Курандын 5-ин чалгындар айтышты, интернетти өчүрө элек дейт, баягы Starlink'ти Польша аркылуу келип жаткан өчүрө элек дейт Украинада. Бирок чын эле Америка Штаттарынын чалгындоо кызматтары Трамптын буйругу менен, толугу менен азыркы убакта болуп аткан онлайн деп коебу, так кезде болуп аткан маалыматты берүүнү токтотушту да. Негизи ошол Старсаттар, спутниктерден түшкөн, Инмарсат деген спутниктерден түшкөн ошо чалгындоо маалыматты токтотушту. Ошентип Украина негизи Орусиянын ичине сокку кыла албай калды, сокур калып калды да. Согуш майданын Украинанын генштабы мындай телевизор көргөндөй эле азыр эмне болсо ошону көрүп турган. Америка Штаттары спутниктердин саны 8-30 миңден ашып кетти деп айтышат. Кээ булактар айтат 12 миңдей дейт. Мүмкүн күнү эгерде баягы ачык асмандын астында жүрсөңөр, асманды карап койсоңор, балким ушул маалда бир 17-18 спутник сизди көрүп аткан болот да, Америка Штаттары. Ошондой нерсе болуп жатат. Анын ичинен дагы Илон Масктын Starlink спутниктери аябай көп да. Негизи ошо Америка Штаттарынын айтуусу боюнча расмий чалгындоо кызматы билдирүү жасады. Ушу Украинага спутник маалыматты берүү боюнча, чалгындоо боюнча ошо маалыматты берүүнү толук токтоттук деп койду да. Ушул нерсе негизи Зеленскийдин кечирим сураганына себепкер болду деп ойлосо болот. Анткени чалгынсыз эч кандай согуш бүгүнкү күнү боло албайт да, бир да жерде. Чалгынсыз согуш жакынкы чыгыштагыдай эле болуп калат, аябай кыска дистанцияда. Бирок алыскы дистанцияда атышуу, согушуу үчүн албетте спутниктер керек да. Орусиянын спутниктери ГЛОНАСС системасы космоста жүрөт. Алар ушул бүт согуш таласын көрүп турат. Америкалыктардай 1 метрге чейин көрбөсө дагы 1 километр, 2 километрге чейин көрүп турат жерде. Ошол нерсе. Бирок спутниктердин саны албетте Орусияныкы азыраак. Анан дагы Трамп өзүнүн кандайдыр бир ийгилигине жетти. Ошо кечөө билинип калды 5-чи ошо жалган Курандын 5-инде 5-мартта. Ошол Панама каналынын Хатчинсон деген ишканасы, Гонконг компаниясы, Гонконг конгломераты Америка Штаттарынын бир топ компанияга бириксе консорциум деп коет. Ошо Америка Штаттарынын консорциумуна, логистика консорциумуна контролдук пакетти жана ошо көзөмөлдү Панама каналынан тапшырды.
тапшырып туруп расмий түрдө келишим түздү ошол боюнча. Ошентип Трамп жеңди согушсуз. Панама каналын Америка Штаттары мындай кан төкпөй басып алды да. Бирок эгерде мурун Америка Штаттарынан 1 миллион долларга чейин төлөмдү алган болсо, азыр болсо ал нерсе токтотулду, бирок кандайдыр төлөмдөр баары алынат. Ал төлөмдөр баарына жалпыдай бирдей болгону жатат да. Анан албетте ушу тарифтерди көтөргөндөн кийин Трюдо да ушу кечээ күнү сүйлөдү да, айтканы боюнча айтып атат, Америка Штаттарынын президенти бир кызыктай болуп атат дейт. Биз деген экөөбүз тең эки бир туугандай бири-бирибиз менен согушуп бири-бирибизди биздер каршы чыгып ынтымаксыз болгондой, биз эки бир тууганбыз, биз эки доспуз дейт, биз эки баягы эң жакын адамбыз, бирок биз бири-бирибиз менен урушуп атабыз дейт. Ошо пошиналарды киргизип, bundan бир эле башка душмандар утат дейт да, ушундай сөз сүйлөдү. Бирок ошо бүгүн дагы Трамп айтуусу боюнча Канадада бизге ынамды деп атат. Канада биздин айткандар жасады, жакында Гренландияда бизге кошулат да. Гренландиянын жергесинде биз толугу менен ошо серик издешүүчү металлдарды иштетебиз, анан аяка өзүбүздүн баягы аскердик күчтөрдү чоңойтобуз, көбөйтөбүз деп айта баштады. Аны бирок баягы бүгүнкү күнү ошо Джастин Трюдо айткан сөзү менен анан Трамптын айткан сөзү андай түз келишпей калды да. Серепчилер айтат, кызыктай болуп калды. Эгерде чын эле баары жакшы болсо, экөө тең бир сөз айтмак, бирок экөө тең бири-бирине каршылаш сөз айтып атат. Трамп баары жакшы деп атат, Трюдо башкача бир сөз сүйлөп атат да. Анан Зеленский кайра чакырды. Трамп Зеленскийди Америка Штаттарына келип кет, дагы сүйлөшөлү, дагы келишимге кол коелу. Зеленский айтты, кол коем деди. Бирок жалгыз келбейм деди да. Эми мен баягы братухаларды алып келем деди да. Мен агаларымды алып келем деди. Агалары бүгүнкү күнү ушул Кир Стармер, Британиянын, Улуу Британиянын башчысы. Улуу Британияда 3 арал бириккендиктен бириккен баягы хандык, каганат, бириккен каганат же Улуу Британия деп аталат. Ошол Кир Стармер келмей болду, кичине көмөктөш болуп, анан колдоо көрсөтүп, анан дагы ошондой эле баягы дух берип турганга дагы Эммануэль Макрон, Франциянын президенти, келмей болду да. Ошо экөө тең, ошо Зеленский менен үчөө тең жакында ошо келе турган болушту. Негизи бүгүн Евро биримдикте Трампсыз Европалык саммит өтмөк. Ошо саммит эгерде өз орду менен өтүп кетсе, Трампка барарнасында кандайдыр бир документтерди жасап, биринчиликти ошо чейрек металлдарды иштетүүнүн келишимин Францияга бергени жатат. Зеленский ошондой да сөздөр болуп атат. Америка Штаттарына да берет негизи, бирок кандайдыр бир ушу кичине евро биримдикти жалдап, даярдап берет да. Кечеде Урсула фон дер Ляйен, ошо евро биримдиктин өкүлү, төрайымы айтты, 800 миллиард евро, бул 1 триллион еврога жакын биз деген евро биримдиктин ошо аскердик заводдорун калыбына келтирүүгө беребиз деп айтты. Ал акча тастыкталды да. Негизи ушу акчаны булар деген эмне кылат? Европада булар акча басып чыгаруучу, евро басып чыгаруучу станокту иштетишет. Жана ошончо акчанын көлөмүн көтөрүшөт. Жана ошол акчаны кредит же субсидия катары евро биримдиктин ошол аскерий мындай ишканалар болгон ошо өлкөлөргө берет да. Көбүнчө Германиянын Рейнметалл ошо ишканасы утат, ошо Молдова, Польшанын ишканалары утат, Франциянын ишканалары утат да. Рафаль истребительдер жасаган Франциянын ишканасы утат. 5-чи ошо муундагы истребительдерди учак, кыргыч учактарды жасашат да. Аябай сонун, мисалы үчүн Грипен, ошо Еврофайтер, Тайфун деген учактар аябай сонун да. Бирок аз көлөмдө албетте, бирок стелске ошо 5-чи муунга, 6-чы муунга жакын ошо учактар бар да, аякта стелс деп эсептелинген. Андан сырткары дагы ошо МиГ-31 эле асманга чейин, стратосферага чейин, космостун баягы чек арасына чейин уча турган ушул учактар бар да, Франция жасай алат. Анан албетте бул нерсе Европанын компанияларынын акцияларын тез көтөрбөйдү, бирок баягы Трамп согуштук аскердик ок-дарыларды жана жабдууларды Украинага токтоттук деп жарыялагандан кийин Америка Штаттарынын Standard & Poor's 500 жана Dow Jones индекстери тез түшүп кетти. Bloomberg'тин ошо Америка Кошмо Штаттарынын финансылык, каржылык ошо берүүсүн айтканы боюнча. Ошондо Standard & Poor's ошо негизи 4,8% жоготту. Бул деген Америка Штаттарынын экономикасын эмне билдирет? Америка Штаттарда бүгүнкү күнү бүт экономикасы дүйнөлүк байлар, биздин да байлар, биздин байлардын бир бөлүгү
башка өлкөлөрдүн да байлары ошо инвестиция кылат да, алар баягы ашып ташып акчасы бир аз жатып калганда чирип ошол акча өлбөсүн деп, инфляцияны жеп кетпесин, өзүбүз жеп албайлы, ал акчалар иштесин деп кадимкидей ал акчага булар акция алышат да. Акцияны ошо Америка Штаттарынан алышат, башка өлкөлөрдөн алышат. Эң көп акция Америка Штаттарында. Америка Штаттарынын карызы бул ошол акциялар боюнча төлөөгө дивидендтер. Ошон үчүн Америка Штаттарынын карызы бул түзмө-түз карыз эмес. Баягы кредит алгандай да, биздин өлкө кредит алгандай, бирок бизде 4 миллиард доллар сырткы карыз бар, 4,5 миллиард. Америка Штаттарында бул деген 35 триллион карыз, бул деген дериватив боюнча карыз. Бул ошо биздин байлар алар акциялар сатып алды Америкада. Ал акцияларды сатып алганда ошол акциялар карыз деп эсептелинет Америка Штаттарына. Ал акцияларга болгон үстөк пайыз, ал үстөк пайыздын көлөмү кээ бир учурда 3-4% чейин жетет. Ал дивиденд катары жыл аягында келип турат да ошол биздин байларга, башка өлкөлөрдүн байларына. Негизи Америка Штаттарынын экономикасы эң күчтүү деп анын акцияларын көп элдер сатып алган. Бирок ошо Америка Штаттары баягы коргоо ишканаларынын ишин токтотуп атат, Украинага алып бара турчу куралга акча экинчи төлөнбөйт дегенде ошол биздин байлар, башка өлкөлөрдүн байлары акцияларды сата башташты, сатып акчасын чыгарып кете башташты да. Дал ушул маалда акциялар Америка Штаттарына кайрылат, карыз, сырткы карызы Америка Штаттарыныкы азаят, бирок ошо менен бирге Америка Штаттарынын ишканалары кадимкидей акчаны жоготот да. Акчаны жоготкону бул деген чоң чатак кылат да. Мисалы үчүн ошол акциялар баасы түшүп калды дегенде, ошо ишканаларга акча кирбей калат да, биржалардан кирбей калат. Ушул нерсе болуп кетти. Таза жоготуу ошо Трамптын иш аракетинин кесепетинен 3,8 бүгүнкү маалыматтар боюнча 4 триллион доллар болуп кетти да. Ошо жалган Курандын 6-сына, ошо 6 март 2025 жылы ошондой 4 триллион доллар жөн эле Америка Штаттарынын ошо коргонуучу баягы аскердик жабдык өндүргөн ишканалар жоготуп ийди. Трамп айтты эле, мен деген ар бир бүлөнү Америка Штаттарында бай кылам, мен деген акчаны алып келем, мен деген Американы кайра чоң кылам, бийик кылам, улук кылам, Америка Штаттарынын жарандары аябай байыйт деди эле. Бирок тескерисинче азыр Америка Штаттарынын жарандары бир нече жумушчу орунду жоготту, жана бир нече акчасын жоготту, маянасын жоготту да. Ошол негизине алып келди да бул нерсе. Анткени чынын айтканда согуш деген бул аябай сонун бизнес да. Эгерде бир жерде согуш болуп атса, согуштук жабдыктарды өндүргөн ишканалар дайыма акча табат. Азыркы кезде дүйнө жүзүндө баягы сот, мындай броневиктер, сот унаалар өтө чоң азыр мындай аларга суроо талап бар. Снарядтарга аябай чоң суроо талап бар. Өзгөчө 155 мм снарядтарга да, атайын ушу НАТО жана Орусиянын стандарты менен жасалган. Жардыргыч заттарга аябай чоң талап бар. Ушул ишканалар эгерде маянасын жоготса, албетте көп кишилер жумушсуз калат, акчасыз калат. Ушул нерсе 4 триллион доллар жөн эле Америка Штаттары ушу 2-3 жуманын ичинде жоготуп ийди, бир жуманын ичинде. Ушундай нерсе болду. Бирок ошол акча, ошол эле инвесторлор чуркап барып, биздин да кишилер арасында бар акциялар сатып алган биржевиктер. Алар кайра акцияларды Европа, ошол Рейнметалл жана Рафаль, Франция жана Германиянын ошо аскердик жабдыктарды жасаган ишканаларга алып барышты да. Алардын рейтингтери, индекстери тез өсүп кетти да. Ушундай нерсе болду. Анан Трамп ушу жалганган 5-inde ошо айтса, кайра Зеленский менен жараштык, азыр кайра келишим болот деп айтса, эч ким ишенбей койду да. Ишенбей коюп, азырынча ошо S&P 500 индекси Америка Штаттарында Bloomberg'тин маалыматы боюнча өсө элек. Дагы эле инвесторлор, ошо бай адамдар акцияларды ары бери сатып, баягы үстөк пайыз менен байыгандар, алар ошо акчасын Европага бурушту, кээ бирлеринин акчасын чыгарып алып тыңшап калышты да. Экинчи ошо Америка Штаттарында ишенбес болуп калды. Демек, дүйнө жүзүндө дагы башка финансылык борборлор пайда болот жана Европага кайра чоң акча агып түшмөй болду. Ошондой калыс маалымат болуп жатат, урматтуу көрөрмандарым. Анан албетте баягы көп актуалдуу суроолорду берип атасыздар, бирок алар боюнча далил чыкмайынча мен айтпайм. Анткени ар бир сөзүмө негиз болуш керек, ар бир сөзүмө маалыматтык булактын тастыктамасы болуш керек, булак болуш керек. Эгерде андай болсо, албетте баягы жөн эле куру сүйлөй бергенге да болбойт да. Ошол көрүп атасыңар, азыр ушинтип баягы кичине биз бизнесмен деп ишенсек, чын эле бизнесмен деле эмес экен, кичине экономикага тепкилеп атат. Американын экономикасын аябай импульсивдүү, эмоционалдуу адам болуп атат Дональд Трамп. Албетте бул дүйнө жүзүнө жөн эле титиретүү болуп атат. Кандайдыр бир экономикалык кесепет дагы болуп атат. Америка Штаттарында инфляция кайра өсө баштады. Бул эмнени билдирет? Бул деген айланып тегеренип, жакын арада бизге да ушул инфляция таасир этет да. Эч кылса мен өзүм ушул кымбатчылыктан кичине тажадым да. Өзү сиздер тажадыңарбы? Кымбатчылык эле кайра болуп атат. Ошо Америка Штаттары кайра ошол кымбатчылыкты
көтөрүп атат ушундай иштер менен, ушул Дональд Трамптын акыркы иш аракеттери менен да. Анан көрөлү эми кандай болорун. Негизи ошо согуш токтосо болот эле, бирок мисалы үчүн кээ чалгын кызматтардын айтуусу боюнча, мисалы үчүн Орусиянын ушул эле баягы көп ишмерлердин айтуусу боюнча, эгерде согуш токтосо, Орусияда бийлик алмашат, ошон үчүн бийлик сакталыш үчүн ошо согуш токтош керек болуп калат да. Согуш андай чоң көлөмдө болбосо дагы аз көлөмдө болуп, аздан угуп алыш керек. Жана ошо Украинаны жеңбесе болбойт, Украина жеңбесе бийликтен ажырайт азыркы элитасы. Украинаны жеңсе Орусиянын элитасы бийликте кала берет да. Канча согуш уланса, ошончо бийликте кала берет. Анткени Орусияда бүгүн дагы элдер кичине тажашты, ичинен кайнап калышып тур. Анан башка жаңы адамдарды бийликте көргүсү бар. Бирок Орусиянын эли өзгөчө эл, империалдык эл, алар деген өзүнүн башчыларын да чыдайт, алар башчылардын жасаган иштерине баары бир ынанат да. Жаңы бийликте калайт, бирок кыргыздардай барып баягы революция уюштурбайт да. Ушундай эл. Анан ушундай нерселер болуп жатат. Бирок Орусиянын экономикасы ошо акыркы жаңылыктар менен дагы жандана түштү, экономика өсүп атат. Демек, биздин өлкөгө да бул дагы бир маалымат. Эгерде биз деген ошо логистикалык жолдо турабыз, жибек жолунун үстүндө турабыз, анан биздин эң чоң клиентибиз бүгүнкү күнү Орусия. Ошон үчүн Орусияга баары бир биз деген алар жарандык экономикасын кыйратса, демек биздин жарандык экономиканын товарларын алар талап кылат да, баары суроо талабы өсүп атат. Ошон үчүн ишкерчилик кылыш керек. Жөн эле миграция кылбай, жөн эле иштебей, миграцияны кылсаңар Европа өлкөлөрүнө кылгыла, аякта экономика жанданып атат. Аракет болсо, жакшы болсо, ошо Орусиядан бизнес жасаганды керек да, жасаганга убакыт келди деп калса болот да азыркы күнү. Ошон үчүн ошол QR боюнча кантип бизнести пландап, кантип баягы иш аракетти, ишкерликти баштоо боюнча баштапкы билим берилет. Ошо катталгыла, ошо курстан өткүлө. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Анан комментарийге кызуу талкууңарды күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.